Ассаламу алейкум достор, бүгүн биз сиздер менен мимоза салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге мен бул жерде баардыгын сууга бышырып алдым. Алдын ала сабиз, картошка, жумуртка жана ушундай 2 шпрот, ал эми үстүн коздоо үчүн укроп, сыр жана майонез керектелет. Биз баардыгын ушундай өткөргүчтөн өткөрүп алабыз. Ал эми жумуртканы ак менен сарысынан ажыратып, агын өзүнчө, сарысын өзүнчө өткөргүчтөн өткөрүп алабыз. Андан соң шпротту суусунан бөлүп алабыз дагы. Шпроттун өзүн ушундай майдалап алабыз. Мен ушундай кайсодо чогултам. Негизи бул жерде биринчи картошканы салып алыңыздар кыздар. Мен биринчи ушундай шпротту салып алыпмын адашып. Андан соң ушинтип вилка менен баардык жерине тегиз кылып жайып алабыз. Бул жерде бир аз туз кошуп алабыз. Сабизге, картошкага, жумурткага туз кошобуз, себеби тузу жок. Кыздар, сиздер кайсосу жок дагы чогултсаңыздар болот. Дайын болгон салатыбызды үстүн пищевой пленка менен жаап 1 саатка коюп коебуз холодильникке. Бизде 1 саат өттү. Эми биз акырын кайсодон алып үстүн коздоп алабыз.
Кыздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Чындыгында даам аябагандай сонун. Эгерде жакса, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды жана комментарий жазганды унутпаңыздар.